Өз жанын кыйуу, өзүнө өзү кол салуу, суицид, бул бүткүл дүйнө турмак бүгүнкү биздин коомду көйгөй кылып турган кези. Муну токтотобуз. Жип менен асынуу, жана бычак менен кан тамырларын кезүү, ууштап дары ичүү, өзүнүн бийиктиктен боюн таштоо сыяктуу ыкмалар менен бүгүнкү күнү өзүнүн жанын кыйгандарын көрүп атабыз. Өзгөчө жаштардын ичинде. Мына изилдөөлөрдүн арасынан мен эмнени байкадым. Ушундай өзүнүн жанын кыйгандардын эң көпчүлүгү бул депрессияга келгендер, үй бүлөлүк зомбуга калгандар, ажырашкандар, жалгыздык, жакынын жоготуу, финансылык кризис, алкоголизм, наркомания, психикалык жана денесин жабыркагандар. Жаштардын ичинен 15 жаштан 24 жашка чейин көп экенин мынакей илим өзү далилдеп атат. Жакыры тургандар деп айтылат эле мурда. Бүгүнкү күнү жакыры турмак бүт жагынан камсыз болгон, жакшы эле үй бүлөдөн чоңойгон балдар, илими бар, билими бар, жолбосо жаш өткөндөр болсо жогорку илимдүүлөр эле өзүнүн жанын кыйып атканы таң калыштуу болуп атат. Мен айтам, токтотобуз, токтотуп жүргөнбүз толугу менен. Бүттүк изилдөөлөр, ушул жанын кыйганга баргандар Куран жана хадистен мен илим алып, илимдүүлөрдөн сурап келе турган болсом, бардыгын ошо шайтан түрткөн абалда. Шайтан ошол нерсеге апарып атканы далил болуп турат. Анткени өзүн жанын кыйган, ал түбөлүк тозокко кетет. Аны шайтан жакшы билет. Мынакей өзүн жан кыйганга барган, бир жолу барган, ал сөзсүз кайталанат экен. Болбосо өзүнүн жанын кыйып өлгөндүн арасынан үй бүлөсүнүн ичинен 6 эсе көп санда көбүрөөк болот экен. Мен ушул сурактуу нерседен өзүмөн болгон бир окуяны айткым келди. Bir үй бүлө кызы 18 жаштагы кызы ушу асынып өлөт. Аны сактап калам деген бир тууган сиңдиси, 16 жаштагы сиңдиси сактап калам деп, бирок анын өлүмүн көрөт. Ошол эле учурда кайсы бир убакта биз мечиттен бараткан анын бир тууган байкеси айтып калат. Баягы сактайм деген өзүмдүн карындашым, баягы өлгөн кыздын сиңдиси, баягы эле сарайга барып жипти алгысы келип, өлгүсү келип атам деген айтып калган дейт. Мен айттым, сөзсүз алып келгиле. Тезирээк алып келгиле. Ага 3 эле дем салып, баягы ойдон арылганын байкадык. Мына андан бери 8 жыл өттү. Мен айтарым, бүгүнкү күнү медицинада бул өлүмдү сактайып калам деген, бул кайсы бир оору, грипп келип каптады сыяктуу эле болуп, медицина жагынан иликтөөгө мүмкүнчүлүк эмес. Муну сактоодо 10 жылдык тажрыйба жагынан биз далилдедик. Мына миң деген бизге келген бейтаптар буну калпайт турбайт. Биз шайтанга каршы күрөшүп, шайтандан корунушубуз керек. Ошол сыяктуу биз айтып келген ичинен мына үй бүлөнү шайтандан сактоо деген мына баракчаны канча силерге айтып жүрдүк. Үй бүлөнү коргоо, сактоо шайтандан. Андан тышкары өзүңөрдү коргоп, өзүңөрдү шайтандан сактагыла деп кандай сонун эрежелерди Курандан жана сүннөттөн келген эрежелерди айтып жүрдүк. Муну жана биз дагы пайдаланып жүрөбүз бүгүнкү күнгө чейин. Алхамдулилла. Келип бизге Куран окутуп, бизден илим алып, бизден дарыланган бардыгы жакшы маанайда. Жакшы маанайда жаман ойлордун алыс болуп, сакайып калгандарын байкап атабыз. Оорубагыла, сактангыла, шайтан каптап атат. Шайтанды жеңебиз. Коргонгула. Ассаламу алейкум.